Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы кайрадан эфирде. Азыр болсо мен ушул студияга келген коноктору менен тааныштырып коеюн. Бет маңдайымда отурган аксакалыбыз Сапаралиев Дөөлөтбек, тарых илимдеринин кандидаты, профессор, кыргыз билимине эмгек сиңирген кызматкер. Максутова Сымбат, филология илимдеринин кандидаты, журналист. Кош келипсиздер. Мына биз бүгүн жаңы тема дейбизби ачып отурабыз. Анткени мына өзүңүздөр билип атасыздар, кийинки учурларда ушул адамдардын адилеттик иштери ачыкка чыгып жатпайбы? Бүгүнкү биздин темабыз Саяк элинин Чыган уулу, Солтоо уулу Максут жөнүндө болмосо, же болбосо Максут болуш жөнүндө болмокчу. Мына Дөөлөт Бакса сизден баштасак. Бул Максут болуш өзү ошол кезектеги замандын каарманы десек жаңылышпайбыз. Анткени бул Максут болуш өз кезегинде элинин калыптанышына, сабатсыздыгын жоюуга чоң салымын кошкон адамдардын бири дейбиз. Анткени бул адам ошол кезекте кыргыз элинин, жок болбосо өз элинин укугун коргоп жүрүп, баягы элдин курмандыгы болду да. Билесиздер, бул адам сүргүндө жүрүп кайтыш болду. Бул ушул адамдын азыр биз өмүр жолуна бир кайрылып кетсек. Бул Максут болуш өзү ким? Максут болуш ошо Ысык-Көл классындагы ошол кезде Пржевальский уезди деп аталып калган. Торайгыр болосунун 1913 жылда болуш болуп шайланган инсан. Ага дээри кебетеси орус тузем мектебин бүткөн окшойт. Бир талай жылдары ошо Пржевальский уездинде катчы болуп иштеген экен. Анан бул киши ошол кездеги кыргыз элинин отурукташкан заманында орус администрациясынын башкаруусуна адаптациялап болгонго өз салымын кошкон, кыргыз элинин маданиятын өнүктүргөнгө салым кошкон кишилерден болгон. Ал жөнөкөй эле кишилерден болгон эмес, анын аталары дагы эл башкарган болгон. Солтоо Байменке уулу деген дагы ошол Торайгыр болосунун 3 айылынын, Куртканберген айылынын бии болгону жөнүндө баягы шайлоо баракчалары бар. А кишинин атасынын мөөрү да бар. Мына бул маселе мына бул жерден көргөзсөк болот. Солтоо Байменке уулунун мөөрү. Илгери биздин бабаларыбыз бул кишинин атын өздөрүнүн баягы немесине жараштыра Маймөңкө деп жүргөнү бар экен. Бирок чын эле кээ бир протоколдору бар да, тапкан документ. Анда дагы чын эле Маймоңкин деп кеткени болуп экен. Эми ал кезде жанагы писарлар, протокол жазган кишилер чала угуп калышы ыктымал да. Анан ошон үчүн Сымбатка жолугуп айтканда Сымбаттан биз Маймөңкө деп жүрдүк элек дейт. Анан атайын барып могу мөөрдү окуттук да. Анда Байменкө ибн Солтоо деп турат. Солтоо Байменкө ибн. Анан кийин анын үстүнө бул жерде дагы 1885 жылы чарба книжкасы болгон да. Ошол Торайгыр болуштугунун Куртканберген айылы 3 айылындагы тизме бар. Мына ошол тизмеде 95 чарбада Солтуу Бай Манкин деп жазып коюптур. Бирок Солтуу Бай. Эмне үчүн мындай дегени? Андан кийинки мына Солтуу Бай Мөңкө болуп калган, бирок баягы ушундай кеткен. Туура эмес болуп калганда Бай Мөңкөнү бөлбөстөн Манкин болуп кеткен да. Баласы Максут дейт, 8 жашта дейт. Тигил 45-те дейт. Көрдүңүзбү? 1840 жылы туулган болот да Солтоо. Быйыл юбилей. Туурабы? Ошон үчүн андан кийинки тизмеде 96-тизмеде мына Баймөңкө деп турат. Кадимкидей эле Баймөңкө Бекин дейт. Эки атасы такталып турат бул жерде. Көрдүңүздөрбү? Могул тизменин өтө баалуулугу ушунда да. Бул жерде мына Солтоо Бай кандай бай киши экенин көрүнүп турат да. 45 жашта дейт. 2 төөсү бар дейт. 20 аты бар дейт. 2 уyu бар дейт. 200 кою бар дейт. Көрдүңүзбү? Кандай бай киши болгон. Ошон үчүн жанагы бий болуп атат. Бар кадыр бартуу киши болуп атат. Данышман киши экен деп
айтылып атышат. Уламыштарда, Санжырада, бул Ысыкөл кылаасында чечен киши болгон экен деген нерселердин баарын айтылып элдин арасында айтылып келген экен. Мына ошол жерде, мына маселе могу жерде, бул Солто менен Үсөнгүлөш ошол кезде Нурдөлөттүн баласы Чолпонбай, Калкан, Керексизовдердин эки буртуганы Жумабай, Бердибай дегендер. Ушулар менен чогуу иштешкен экен да. Максут могул жерде биз жакын арада ошол жана сүрөттү көргөзсөк, мына бул. Ушул 1905 жылкы сүрөт окшойт да. Бул Максут ошол кезде котормочулук кезиндеги немеси. Бул жерде белгиси өзгөчө бөлөкчө да. Булар болсо болуш болсо, Чолпонбой болуш болгон ошол мезгилдечи. Бул болсо бийдин мөөрү. Максут Аксакаловдуку бөлөкчө. Карасаңар, өзүнчө бир кичинекей медальон сыяктуу болуп турат да, мындай медаль. Анан кийин бул киши жөнүндө дагы архивден мен дагы таап келдим да, Кыргызстан, биздин Кыргызстан архивинде табылган. Бул жерде дагы Максут отурган. Мына жанакы медальонун байкасаңыз, жанакыдай. Көрдүңүзбү? Могул 11-жылкы Ысыкөл кылаасындагы бий болуш жанакыдай катчылардын сүрөтү. Биз моуну тапмайынча, биз кийин көрө коюп эле сразу эле таап келдик. Мындай нерселер Алматыда да болуш керек. Мен баягы күнү барып Алматыдан неметсем, убактым жетпей калды. Бир нече фонддорун карадым, бирок бирөөлөрүнө өтүп. Бирок ушул жолку барганыбызда өтө баалуу нерсе болду. Максут болуштун иниси Ибрай, Ибрайдын 1915-жылы ошо Куртка мерген болосунда волостной управитель болуп шайлаганы болду. 30 жашында. Өтө кызыктуу. Анан эми бул жерде кишилери бар. Эшенкул Чакыров дейт, анын орун басары. Райымкул Сарыбаев дейт, Акунбай Коноев дейт. Биздин жанакы Иса Акунбаевдин атасы дагы бий болгонун көрдүм. Солтонбаев дейт. Ишил ушундай аттар чыгып атат, өтө кызык. Ал эми эң жакшы, эң дагы мындай тиги сүйүнүп айта турган нерсе, ошо Солтон Максутту волос болгонун дагы айта алган эмеспиз да. Кээ бирөөлөр волос болгон, кээ бирөөлөр жок. Жанакыдай секретарь, прессер болгон деген нерсе. Анан жакында барып Кудай жалгап, карап отуруп таптык. 13-жылы Торайгыр болос. Бул Куртка мерген болот атпайбы? Ал Торайгыр, андан чоңураак волосунун волосной управитель болуп, канча добуш алганын, ал жерде дагы бийлер немелер бар да. Кудай бурса 1-2 жумадан кийин келет. Максут болуш жөнүндө, мына болуш дегеним менен жанакыдай эми Кудай бурса келет. Мөөрлөр дагы чыга турган. Менде да ошол суроо болчу. Болуш болгонбу деген суроо. Болуш бул даана. Бул уже талаш жок. Кудай бурса канча добуш менен, бирок ошол 13-жылы дәвір киши болгон экен. Кээ бир нерселер боюнча Чолпонбай тиги Нурдөлөттүн баласы, жанакы Бурулчанын төрөлгөн баласы болгон дейт. Болгон болуш керек. Бирок ошондон кийинби же ишил дәвір киши экөө тирешип Арыстанганга чейин барышпыр. Ал катында таап келдим. Арыстанып ошондо тиги териштирип, Ысыкөл уезд башчысы териштирип, баары жакшы өттү, Максут татыктуу деп ушундай мүнөздөмө берип атат да ал кишиге. Дәвір өтө жакшы неме. Ошол Максут жөнүндө мурун деле бизде көп тарыхчыларда көп көңүл бурчу эмеспиз да. 1913-жылы күзүндө Россия императору Николай II Романов династиясынын 3 жылдык мааракесин өткөргөн. Аябай даңазалан. 300 жылдыгы, династиясынын 300 жылдыгына. Анан ошого аябай ар кайсы жерлерден өкүлдөрдү шайлашкан экен. Анан ошондо шайлаганда биз немени таптык.
өзүңүздөр билесиңер, Кыргызстандан 2-3 эле киши барган. Ошол бириси болсо баягы Кыдыр аке. Биринчи. Байсерке уулу деп неметет. Ошол кишинин Байсары. Байсары. Байсерке деп бир айтат. Байсары, туура, Байсарысы туурараак. Мына Байсарынын барганы жөнүндө ошол делода чыккан. Ал жерде биринчи ошол кандидаттарды ушулар барат деп неметкенде Ысык Көл калаасынан бир 4-5 киши болгон экен да. Анан кийин улам иргелип отуруп, кийин Кыдыр аке келткен экен. Ошол эң акыркы списокто жүргөн баягы, эң мына барат, ана барат деген киши эми аяка момундай нерселерге жооп бере турган болчу да. Бул бара турган киши биринчиден орус өкмөтүнө берилген, эмгеги сиңген киши болуш керек. Экинчиден орус тилин билген киши болуш керек деген нерсе талап болгон да. Бул талаптарга Максут Солтоев жооп берген. Себеби билимдүү да болгон, катчы да болгон, жакшы да иштеген деп ошол нерселери болгонго, жазууда да болгонго деп мен аябай аракеттендим да. Ошол жакын арада барганда ошол Романов династиясына болгон делолорду заказ берип карап чыктым да, бирок анысын тапкан жокмун. Бирок Кыдыр аке жөнүндө мурун эле тапканбыз. Кыдыр аке деген ушундай 18 жыл эл башкарып болуш болгон, өзү ушундай жакшы киши, мындай кызмат тиги деп аябай сонун мүнөздөмө берген эле да. Анан кийин ошондой болот экен дедик, бирок табылган жок. Бирок ошондой дагы эле делолор бар экен. Кудай буйруса табабыз. Бирок ошол жанагы Кыдыр аке неметкенде мен эмнени таптым? Ошол Жети-Суу Түркистан генерал губернатору, Жети-Суу областта Түркистан генерал губернатору андан чоңу да. Анын делолору көбү Ташкентте. Ошолдо немеси Фольбаум деген губернатор Кыдыр акени өзү сунуштапыр да. Өзү сунуштаган үчүн Максут Аксакалдын кандидатурасы өтпөй калган да. Бирок акыркы немеге чейин жазылып турат да. Мына могул жерде өтө кызыктуу нерсе да. Пржевальск уездинен Дунган Мариян волосунан дейт. Мададжин Марфу дейт. 65 жашта. Мына көрүңүз. Марфу. Анан Кыргыз Торайгырской волости дейт да. Рода Саяк волосной управитель Максут Солтоев деп турат. 36 жашта дейт. Мына демек 1877 жылга такалып калат экен да, туулган жылы. Мына ошентип Максутту мына барат. Өзүнүн бул жерде кээ бирөөлөр тиги Марфу менен андан кийин мына Кыргыз Тургенской волости Родо Арык Тукум Кадыр Байсарин дейт. 67 жашта дейт. Бул дагы мына Байсары уулунун туулган жылында тактап атат. 42 жыл экенин деп тактасак болот. Муну бөлөкчө айтып жүргөнбүз, 46 жыл же бирдеме деп. Көп нерселер. Анан эми 43 деп жүрөш. Ошондой. Ишылып бул жерде Максут Солтоевдун ошол кездеги кадыр баркы өтө күчтүү экенин дагы бир жолу даңазалап атат. Анан бул кишинин өзгөчө Кыргыз элинин барктуу болгонунун 16-жылдагы улуттук боштондук кыймылда ошол элди жетектеп орус өкмөтүнүн кийин жазалоочу адамдардын тизмесине кирген да. Маселен, момундай документ бар да. Иванов ат башыдагы немелерде эки тизмеде бар да, тизилген. Ушул главари Киргизского восстания деп, Пржевальского района деп турат да. Анан ушулардын баарын Сагалы Алматаев Тон району. Сагалы. Сагалы дейт, Алматаев дейт. Анан кийин Сагын Ниязбеков дейт, Семизбел волосунан дейт. Максут Солтоев дейт, 3-чү кетип бартат. Куртка Мергенская волос дейт. Кадыр Байсарин Төргөн волос деп турат мына. Батырхан Райымбеков Мамутхановский волос дейт. Батырхан хан деп жүрөбүз го. Батырхан Ногоев
беркиниси, эки батыркандан. Кадырбай жана башкалар жүрөт да. Эми бул кишинин тарыхын ал эми өзү көргөзгөн эмгектери ошо архив документтерден дагы табылса табылат. Жанагы өзгөчө бул киши жазуучу, катчы болот да, ошо катчыларга өзгөчө немелер бар да. Досье деп коет да, мындай личный делолор. Маселен, чүйдө Мураталы Мамбеталиев деген болгон. Сиз билерсиз, Сарыбагыштардан да. Иси катада. Анын делолорун мен да тапкам, өзүндө жүрөт. Тиги неме Жумабек керексиздики да чыкты өзүнчө. Анан бир талай дагы бар да, дабыр жумгалдык дабырөнүкү бар экен. Өтө маселен мен билген эмесмин, случайно таап алдым, алда да жүрөт. Ошо кишинин немесинде кайсы жерде окуу чыкканын, аттестаттын немелери, үй бүлөсүнүн курамы, аялдын аты, баласынын аты, тиги булардын баары тең бар экен. Ушундай досье чыгат, Кудай буйрсачы. Анан ант алган немеси, молдонун катышуусунда ант алган жөнүндө бар экен да. Анан кийин бул жерде дагы бир нерсени айтайын, Солто жөнүндө. Солто Байменкө уулу жанакынтип тиги Торайыр болосунун 3-айылынын бии болгону жөнүндөгү немелери, анан кийин өзгөчө силер билесиздер, тиги Садыр эке менен Рысменде уулу Кангелдинин ортосунда тиреш болгону жөнүндө маалыматтар. Ошол кезде бул кишинин сотто териштирүүдө берген протокол бар экен. Ошондо өтө кызык, бул кишинин акыйкатчыл экенин көрүнөт да, мындай. Момундай болгон. Тиги жерде кээ бир эки жаат болуп кетиптир да. Садыр экени колдогондор бар экен. Анан Рысменде өлү Кангелдини колдогондор бар экен. Анан ошону эми шашпай жакшылап талдаш керек. Бирок мен байкаганда бул кишинин жанагы бергени айтат да, өкө тиреше кетип, кайтыша кетип, ортодо чабыш болуп кеткен экен. Чабыш болгондо жанагы кийин баягы жолдо качып кетип бара жатканда атайлап сабатты, тигинтти деген нерсе бөлөк экен. Менин оюмча бул баягы Акмат Карыбай уулу аксакалыбыз жазган немелеринде бир кичине бөлөкчөрөөк берген окшойт да. Анан кийин ал жерде көп нерселер кошулган, баягы ант алып туура эмес берген, көрсөтмө берген, жалган болгон, тигинден аягында жанагыдай тиги ыйык кишиге сөз тийгизген, камчы тийгизген деп анан кийин Кудай жазалады, тигиндей мындай деген нерселер бар. Эми ушулардын баарын Кудай буйрса жакшылап териштирип, жакшы нукка коюш керек да. Баягы уламышка эмес, окуяга. Эң кызыгы ушул да, Садыр экени изилдегенде көп нерселер чыкты да. Ошол жанагы жер бөлүштүргөндө, эки тарап болуп чабышка кеткендери, ошолордун баары могул архивдик немелер менен өтөт. Мен бул бир нерсени айтып коеюн тырыштык. Ушул биздин Ысык көл элинин мекенчилдигине мен баа берип атам, чынын айтыш керек. Ошол Садыр экенин тукумдары, мына Максут болуштун, Солто Данышмандын мына тукумдары, ошол эле Рыскелдинин, тиги Кангелдинин тукумдары дагы аракеттенип, ушул күмбөздөрүн тургузуп, тарыхын реалдуу түрдө архивдик документтин негизинде китеп чыгарып, ушундай аракет кылып атышат. Албетте Мойтекенин немелери дагы аракеттенип, Мураталы бийдин юбилейин быйыл эмдиги жылы өткөрөлүбүз деп аракеттенип атышат. Мураталы бийдин дагы тукумдары, ошол өзгөчө Мураталы, Боронбай быйыл юбилейлер болот да, ошолордун немелери өтө кызыктуу нерселер болуп атат да. Жакшы нерселер бар. Себеби ал жерде биз эми орустардын архивдик документтерин алып чыгып, окуп, кол жазмаларда аны териштирип жазыш, анан кийин ошонун ичинен улуттук намысты көрсөткөн, реалдуу инсандын тагдырын, элдин тагдырын, элге күйгөн инсандарыбыздын тагдырын ачып бергенге мүмкүнчүлүк жаралып атат. Эми сымбат сага суроодо мына Дөөлөтбек сага туура айтты.
Максут да бекер адам эмес да. Анын атасы дагы өтө күчтүү кыргыз элинде Солто Чечен деген ат менен белгилүү. Солто Чечен жөнүндө кыскараак айтып койсоңор. Мен Максут Болуштун өзүнүн түз небереси болом. 2005 жылы Максут Болуш деген китеп чыккан. Бул биздин Ысык районунда абдан бир мындай таралып, анан элдин арасында кандайдыр чоң реакция жаралган да. Анан ушул Максут Болуш абдан бай киши болгон, анан өтө билимдүү болгон да, орусча билген, жаза алган, орустарга котормочу болуп жанында жүргөн, ошонун аркасы менен Болуш болгон да. Анан араб тилинде, араб тамгасында жаза алган. Бул мындай кандайча бул билимдүү болуп калды дегенде, ошол кезде эле акчасы бар адамдар окуй алган да. Мунун атасы Солто Байманкөй уулу бай болгон, ошо Куртканберген болуштугунда 3-айылда бий болгону тууралуу мынакей архивдик документтерден чыкты. Атасы Солто Чечен саяктын көп маселелерин Сарбагыш буулар менен кезиккен жерде көп маселелерди чечип жүргөн үчүн Солто Чечен деген атка конгон да. Караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, сөздү оруну менен сүйлөгөн, көп маселелерди чече алгандыгы менен саяктардын ичинде абдан барктуу киши болгон экен да. Бул киши Шабдан Баатырга да абдан жаккан да. Бул киши өлгөндө Шабдан Баатыр абдан тегеренип, ушундай кайгырган экен да. Анан байеке айткан экен да, ушу өз балдар тоораса дагы мындай мынчалык кайгыга түшкөн эмес элең, бул бир саяктын Солтосу өлсө эмнеге мындай болдуң десе айткан экен. Жакында биз казактар менен аркы Кеген жайлоосуна такташканы, жер такташканы бармакпыз. Ошол жерден Солто Чечен айтып, ошо жер бизде калмак. Солто өтүп кетти, мен Солтонун өлгөнү эмес, жердин өтүп кетип атканына кайгырып атам. Эми Кеген жайлоосун талашканы барбайм деп койгон экен да. Ошол чоң жыйын болмок экен да, ошо. Анан ошо Солто Чечен 1840 туулуп, 1891 жылы кайтыш болуп кетип атат да. Ошондо документтик, архивдик документтер карасак, 3-айылдын 3 жолу шайлоо болуп, 8 жыл башкарган экен да. Ошол өзүнүн байлыгы, өзүнүн мартабалуу кадыр баркы менен уулу Максутту окутуп алган да. Максут чоң атамдын кичүү уулу Камарбектин кызымын да. Максут чоң атам ушу айдап кетип атканда сүргүнгө атам айтат 6 жашта элем депчи. Атамдын ушу Максут чоң атамдын ушу 3 аялынан таралган балдары бар да. Негизи бир 8-9 аялга чейин алган деп айтышат. Кээ бир документтеринде Гүлсүнай деп, жына Гүлсүнай деп жазылып жүрөт, анысын тааныбайт экенбиз. Анан Солто могу Сарбагыштар менен бир айтыштарда, кандайдыр маселе чечүүдө аябай тарыхта аты калганын себеби жанагы Чыныбай Оёз кайтыш болгондо бир чоң аш берилген экен. Ошондо Сарбагыштардын Керкашка аты келиптир да. Биринчи орунга чыгып келгенде ошо Солто Чечен Керкашка аттын байгесин чечкендиги менен эсте калган экен. Анан ормондун кунун Сарбагыштар менен бугулардын ортосунда ормондун кунун чечүүдө ушу Солтонун айтканы мындай көп элдин эсинде калган. Анан Саяк Сарбагыштын чек арасын чечүүдө абдан бир чоң тарыхый иш калган да. Ушуну айткым келет. Сарбагыш менен Саяктар Ысык көлдү балыкчыдан ары, ошол кезде Бууган деп койчу экен, Буугандан ары болсун, андан бери Чүйдүн жери болсун дегенде, ушу Керкашка аттын байгесин, ормондун кунун, анан жердин чегин ажыратуу боюнча Шабдан Баатырга элдер кайрылып, ушу 3 маселени чечип бер дегенде, элдин өзүнүн шайлоосу менен Сарбагыштардан Шамен, Саяктардан Солто чыгып, анан ушу 3 маселени чечүүгө өзүнчө бир боз үйгө тигилип, ушу экөө акылдашкан боюнча, биздин коюлган мөр боюнча болсун деп чечим чыккан экен. Ошондо Солто ушул 3 чечимди Шаменге айтырып коюп, бирок өзүнүн кат сабаты жоюлган
адам болгон үчүн өзүнүн жазганы боюнча чечилип калганда, ошондо балыкчы Ысык көл балыкчыдан нары эмес, могу азыркы Кыз Күйөөдөн нары болуп калганы ошо Солтонун чечими болгон экен да. Анан бул Солто атабыздын дагы бир мындай тарыхта биздин Ысык көлдө айтылып калган чоң бир маселеси өйдө чектини жетегибизден көчүрүп келгени айтылат да. Азыр биздин Чырпыкты айылында өйдө чекти уругунан чыккан бир топ белгилүү адамдар бар. Ошолордун аталары 26-жылга чейин 3 этап менен жетегибизден Ак суу, Каракол аркылуу көчүп келишкен да. Ошо өйдө чектилерден чыккан азыр Салмаке атабыз, биздин кошунабыз, Улуу Ата Мекен согуштун ардагери, мына 100 жашка толуп отурат. Бул кишилерге малын берип, жерин берип, отурукташтырып алган экен да. Жакшы. Эме Сымбат, муну айтсаң, 91-жылы Солто каза болгон үчүнбү? 1891-жылы иниси сатып алды, шайланып атат да. Ошону менен ушул жылы өлгөнү билинип атат. Бул ошол кезекте ашын максут берип атпайбы? Ооба. Солтонун ашын максут берип атат. Ошондо өзүңөрдүн да айткан сөзүңөр бар. Бул Солто өзү бай болсо, мал салы максутка калганда, бирок ушул ашты ушунчалык жакшы бергенден, ушу ашты өтө бай аш деп, бир айткан сөзү бар, максут өзүнүн ашын бергендей болду деп. Бул дагы бир версиясы. Максут чоң атам Ногойбек атамдын, менин агамдын агасы. Ногойбек атам кече жакында эле 86 жашында кайтыш болду. Экөөбүз абдан жакшы сырдашып сүйлөшүп отурат элек. Ошо Ногойбек атамдын сүннөткө отургузуу тоюнда аябай чоң той берген да. Ошол тойдо кээ бир аксакалдар айтканда, билгенге той, билбегенге өзүнүн ашы болуп атат депчи. Ошол Ногойбек баласынын сүннөткө отургузуп атканда 100 боз үй тиктирип, 55 бee, бир канча жүздөгөн койлор союлган экен да. Ошондо азыркы Кара ойдон Чырпыктыга чейин күлүктөрдү жарыштырганда 3 эле күлүк келип, калганы жиниги өлүптүр дейт да. Ошондо биринчи чыгып келген байгени 2 кишиге бөлүшкөн экен. Бирөө Чырпыктылык киши, бири Кочкорлук киши. Ошо биринчи келген байге 500 жылкы берилген экен да. Ошол Ногойбек атамдын бир тууган агасы да. Ушу биз менен, мен ушул кишинин жанында жүрүп көп сөздөрүн угуп, аябай көп окуган киши эле, бирок жаш кезинде көрө албастар ушу Максуттун баласын мандем кылабыз дешип, аттан ээрин атайын мындай чала токуп коюшуп, шашылыш бир жакка кетирип атканда, ушу катуу чаап баратып жыгылып, анан ооз укпас, анан дудук болуп калган да. Ногойбек атам. Камарбектин агасы да, Ооба. Максуттун Айчүрөк аялынан төрөлгөн ошо Ногойбек, Камбарбек менин атам, анан Нурила деген балдары болгон. Ал эми кийинки акыркы алган токолунан төрөлгөн Тумар энеден Салия эже, анан Токтобек, жок, Канатбек папам болгон. Ушу Канатбек папам менен Камбарбек атам экөө Пржевальскийдеги педагогикалык институтту бүтүшүп, анан ошол жерде эле мугалимдердин бир экзаменден өткөрүшпөй туруптур да, сен душмандым, мен атам душман, эл душманы болгон деп айтсаң, экзамге баа коебуз дешкен экен да. Анан ушу Максуттун балдарын ошентип кыйнаган учур болгон экен да, Канатбек менен Камбарбекти. Анан ушу коркушуп, айтышып, анан ошентип окуп калган деп уккам да. Анан Канатбек папам көп жыл бою мектепте директор болду, мугалим болду. Атам болсо тарыхтан өмүр бою, 40 жыл бою сабак берди да. Мына бул киши өзүнүн сабатсыздыгын орус тілі мектебинен окуп, орус тілін жакшы билген киши экен, өтө жакшы билген киши деп айтылып жүрөт. Бирок кыргыздардын арасында баягы орусча сүйлөшү эмес дейт. Кыргыздар жаман көрүп турбайбы, башка тилде сүйлөшүн деп. Орустардын жардамчысы болуп, мен билгениме караганда жүрүп, бул жерге орус Ивановпу, Ивановпу дейм. Иванов. Келгенде Чолпонбай Турбаев. Валериан Иванов деген болгон да. Чолпонбай Турбаев. Баягы мен укканыма караганда, эми таксыттыкка коюлат, укканыма караганда Иванов тиги Чолпонбайдан толук маалымат ала албай койгон окшойт. Бул иш чара кандай болуп атат, элдин эмеси кандай, жашоо турмуш деген толук албай коюп, ошону айткан сөздөрүн баягы ортодо котормочу болуп жүрүп, Максут көп айткан экен да. Ошол жерде элдер сүйлөшүп атырып, ай ушул Ивановго Чолпонбай жакпай калды, жанында жүргөн Максутту
болушуп коет го деп атса, эл арасынан чырчып кетет да, Чолпон эле болот. Жок, жок, Иванов тешип жүргөн орусча жакшы билет, Максут эле болуш керек деп. Анан Иванов кыргызча жакшы түшүнбөй, кимден сурап атпайбы? Булар эмне деп атса, ушу бир бечедик билем, Максуттун акылдуулугун деп ойлойм да кээде болсо. Эл эмне деп атат десе, Максут болуш болот деп атат десе. Анда сен ушу туура эле айтасың, сен эле болуш болосуң деп койгон дейт. Ушу канчалык деңгээлде чындык? Эми мен ал баягы уламыштарын сизден биринчи угуп атам. Бирок жанакы жаңы тапкан маалыматтар боюнча ал жерде 13-жылкы болуштук шайлоону бюллетендери бар экен да. Ошо дело заказ берип, анан кийин ошондо мен мындай баягы бат-бат барактап, себеби убакытты үнөмдөш үчүн таанышып чыгып, анан кийин керектүү жерлерине заказ берип келдим да. Ошонун баамдаганым боюнча Чолпонбай эмес, мен билгенденчи. Чолпонбай ошо кандидатурасы каралган эмес. Мен билген ошол жерге карагандачы. Бөлөк дәвир киши. Азыратын ана баягы Жаңылбайын деп айтып атам. Ошолор неметип, анан кийин ошондо болгондо дагы ошолор дагы арыз жазганда, ушундай мыйзам бузулуп кетти. Тигинде мындай болду, тигил болду, тигилерди киргизбейди, буларды киргизбей койду деген арыз бар экен да. Мен баягы ал орус тилинде кадимкидей сонун неметилген. Анан ошол нерсени Иванов териштирип, тиги губернаторго кат жазып да, түшүндүрүп. Бүт баары мыйзамдын чегинде болду. Ушулардын арасынан эң татыктуусу Максут Солтоев деп жазганы бар экен да. Анан кийин жанакы жерлер Кудай бурса эми колго тийгенде дагы чакырсаңыз дагы айтып беребиз. Нурдөөлөт Баатыр, мен өзүм таятам болот да. Нурдөөлөт Баатырдан Бурулченеден төрөлгөн Чолпонбай болуш болуп турган учурда Иванов балыкчыдан буугандан Иванов келатат экен, тозуп алгыла дегенде, ошо орустарды балыкчыдан тозуп алган милдет котормочу катары Максут болуптур да, дайыма. Балыкчыдан келген, Петербургданбы, Москваданбы, Россиянын кайсы жеринен, Бишкектенби келген ар бир орусту тозуп алуу милдети ошо Торайгыр волостунун болушу котормочусу орус тилди билген адам катары Максуттун милдети болгон экен да. Ушундай уктум да мен. Дайыма ал орустарды ошо тозуп алып жүрүп, котормочусу катары жанында жүрүп, анан ошо кандай болуш, кандай иштеп атат, Чолпонбай кандай иштеп атат деп ар бир айылга токтоп Иванов сурап жүрүп отурган экен да. Ошондо ошо чоң соройго келгенде мен таятам, ошо Чолпонбай андай маселе может чыккандыр, чыкпагандыр, бирок эмнегедир элдин ичинде, көп элдин ичинде ушундай бир сөздөр чыгып кетиптир да. Анан баягы оруска Чолпонбай Максут деген сөздөр угулуп эле калган түшүнүксүз болуп туруптур да. Анан ошол маалдан бул эл эмне деп атат десе, анан Максут которгон экен да. Чолпонбай орусчаны жакшы билбейт, Максут болуш болсо деп эл айтып атат десе, анан туура эле маселе экен, сен биз менен жакшы сүйлөшөсүң деп, анан ошо болуштук чинди Максутка таккан, ошол жерден Чолпонбайдан алып Максут болуш болгон деген сөз Ысык көлдө, ушул сөз элдин арасында бар да. Анан Чолпонбай чоң атамдын баласы Алжандан Абдыкерим болгон да. Ошо Абдыкерим таятам дагы башкарма болуп турган экен. Башкарма болуп турганда кимдир бирөөлөрдүн заказы менен өлтүрүп кетишкен экен да. Ошондон калган 3 кыз бар. 3 кызы тең азыр көз тирүү. Ошонун менин апам азыр 86 жашта, менин колумда да. Болуш болду. Бир күнгө качпадыбы? Ошондо дагы биз айтып атпайбызбы, бул эзели жел үчүн өтө чоң салым кошкон адам деп. Ушул жерде Максуттун бир чоң жасаган иштери бар да, ошого токтолуп койсоңор. Максут болуш орус тилин абдан жакшы билген үчүн үркүн чыгып, элдер кача баштаганда бул орустар менен сүйлөшүп, сенин элиң кетпесин, биз тийбейбиз деген экен да. Анан ал элдин астын тороп, эч жака кетпегиле, силерге эч ким тийбейт, мына мен өз башым менен жооп берем деп элди куткарып калайын дегенде, баягы удургуп алган эл болбой ушу кете берген да. Ошондо баягы Максуттар Кыдыр акеге барып болуш болуп турганда, анан
булар айла жок, эли кетип атса өздөрү калып калганга намыс жол берген эмес. Анан алдын ала малды айдап барышып, ошо Кытайдан, Текес жактан, Кулжа жактан, Жылдыз жактан эртерээк барышып, ушу Кыдыр акелер болуп дейт да, элдин айткан сөзү боюнча. Булар элин жакшы багып алыш үчүн ошо уйгурларга, кытайларга жылкыларын беришип, алтындарынан беришип, күмүштөрүнөн беришип, анан ушу элин тозуп алган дейт да Кытайдан. Ошон үчүн башкаларга караганда ушу көлдүн болушу, Кыдыр аке болгон, болушу, Максут болуш болгон элдер көп кыйналбай ошол жерден суунун жээгинен жер алышып, өздөрү да ошол жерден башкарып турганда, ошонун бир чындыгы Жусуп Турсунбеков дагы өзүнүн Ажал ордуна чыгармасында, драмасында Учееву, анан ошол жердеги Максуттун жүргөнүн драма кылып жазылганда, ошол эле биз окуп жүргөн мектептеги программа боюнча Учееву, анан Учеевунун Кулжадагы соодагер Гуан Сю деген жигити, Литунчан, Ситайхао дегендер жөнүндө ушу драмага киргизип, анан бирок Жусуп Турсунбеков ушу Максут болушту ушу чыгармасынын терс каарманы кылып берет да, элди мындай эзип атканы же болбосо. Бирок мунун баары так болбогондон кийин эми азыр айта албайм, бирок биздин эле айылдан чыккан ошо Касым Тыныстанов менен чогуу дос болуп, чогуу чыгармачылыкта чогуу жүргөн Касым Тыныстанов менен Жусуп Турсунбековдун ортосундагы бир чыккан сөз болуш керек деп болголойм да. Урматтуу замандаштар, бир жерден айтып коюш керек, чындыгында Максут болуш өтө акылдуу киши экен. Мына азыр Сымбат айтып кетпедиби? Үркүнгө бараткан элди алдын ала барып, тиги жергиликтүү элдер менен сүйлөшүп, майлы сүттүү жерлерди алдырып койгон экен да. Бул эл көп кыйналган эмес. Дагы бир жерде бир аңыз айтылып жүрөт. Баягы орустар келип кыргыздардан жоокер сураганда Максут кыргыздарга кыргызча которуп берип, жылкы сурап атат, бирден жылкы бергиле деп бергенде, баягы мал жылкы бергенде жанагы сатып алганда тиги кишини сатып алды да, орусту орусча колдон унчукпай калган дейт да. Убактылуу токтотсо койсо керек. Бирок акылдуулук да бул. Баягы жигиттерди солдатка бербей кыргыздарды, жана жылкыларды бергенде, жылкы сурап атат силерден деп. Бир жерде кой дейт, бирде жылкы дейт, чыгып бер деткен экен да, мына көрбөйсүзбү акылдуулугун. Мына бул Үркүндөн келди. Үркүндөн келгенден кийин бул кандай милдеттерди аткарды? Максут болуш Үркүндөн келгенден кийин дароо эле Верныйга, Алматыда курултайга катышууга телеграмма келиптир да, 17-жылы. Бул элин аман эсен алып келгенден кийин. Падыша кулады дегенден кийин чакырбадыбы? Анан бул 3 киши делегат болуп Верныйга барышкан экен. Ошол жерден качып келген бир боорлорго жардам берүү, жерлерге отурукташтыруу маселелери коюшкан экен. Бул ошондон келип, анан ошо кыш айларында курултайга барып кайтып келип, анан элдин билим алуусуна абдан көп көмөктөшкөн экен да. Мына 1917-жылдан баштап Ысык көл, Тоң, Жети, Өгүз райондорунда, Каракол шаарларында мектептерди ачтырган экен. Элге билим берүү боюнча участкалык комиссар болуп дайындалган экен да. Анан ошо 19-жылы Максуттун демилгеси менен Тоңдо мектеп ачылган экен да. Кийин Караколго мусулман бюросунун төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Билим берүүнүн мусулмандар бөлүмүнүн башчысы болуп кызмат өтөгөн. Анан 1921-22 жылдары Ысык көл райондук элге билим берүү, азыркыча районунун башчысы болгон да. Кийин анан 27-жылга чейин кайра болуштук бийлигине отуруп, 30-жылга чейин болуштук анан айыл чарбасында жүрүп, анан 30-31-жылы бай манап катарынан кулакка тартылып 5 жылга кесилип Сибирге айдалып кеткен. Ошо Сибирде жүргөндө дагы, Сибирге кетип атып дагы ошо бир топ адамдарга котормочу катары ошо топ элдин башчысы болгон экен да. Анан дайыма тигилердин сөзүн которуп берип, орустардан өлүмдөн алып калган деп да көп айтышат да. Бир жолу ушу Төлөн деген Жети Өгүз жактан киши айтып берген экен да, биздин атабызды аты үйе сактаганында ушу Сибирге баратканда ушу Максут алып калган деп атам айтып келди эле. Ошондон биз тарап мына биз аябай Максутка рахматыбызды айтабыз деп. Анан ошол жерге бир орустарга бир жакпай калса эле моюнуна каргы байлай коюшу эле сразу атып салышчу экен. Анан дагы бир жаш жигит Максут бир жерге кирип кетсе,
Максут деп сыздап ушу боздоп ыйлаган экен да. Анан Максут тияктан чыккыча эле уже атылып кетиптир да. Элдер айтат экен да ошо Максут деп кыйкырып атып эле атылып кетти деп. Анан бул Максут бир эле Сибирге барганда орустардан орус тилинде жакшы сүйлөгөн үчүн көп адамдарды алып калгандан сырткары дагы ошо Кытайда үркүндө жүргөндө дагы мына белгилүү эле филология илимдеринин доктору Токтосун Ахматов айтып берди эле да мага, өзү Илимдер академиясында иштеп жүрүп. Ушу биздин чоң атабызды Максут аман алып калыптыр депчи. Булар Кытайга барганда Токтосун Ахматовдун атасынын төөсүн уйгурлар өзүм билемдик кылып байлап койгон жеринен жетелеп кетиптир да. Анан энеси эшикке чыкпа дегенине болбой, баягы төөсүн издеп жүрүп, анан бир уйгурлардын короосунда турганын таап, анан кийин алып алам деген жерден анан уйгурлар сабап, бул дагы аларга кол көтөрүп бир топ мушташ жыгып, анан булар атасын түрмөгө отургузуп коюшкан экен да. Ошондо 3 ай түрмөдө отуруптур Токтосун Ахматовдун атасы. Анан ошондо айтып бериптир да кийин балдарына. Ошондо биттердин сайран курганын көрдүм депчи. Ушундай биттер семиргенде учат экен деп. Анан 3 ай отургандан кийин мунун атасын өлүм жазасына буйрушкан экен. Анан бир канча адамдарды карап туруп, анан Кытайдын бийлиги 2 солдат 2 жагынан анан мылтык менен такап баратат дейт. Мен 2 жакка караганга мүмкүн эмес, мойнумда каргы дейт. Чылбыр менен басып баратыптыр. Анан мен аңды көрдүм дейт да. Аң казылып турган экен, эми ушул жерге атып туруп эле дароо жыгылса үстүн көбүн кетишмек экен дейт. Элдин баары, ата эненин баары ыйлап турушат дейт. Анан эле мына аңга аз эле калып, мына атаар болгондо эле аркадан бир кыйкырык чыкты дейт. Бир атчан чаап келди дейт. Чуркап келип эле анан ошо жакта солдаттардын начальнигине бир барак кагазды берди дейт. Анан ошондо эле кайра артка карткыла Максут болуштун суранган каты келиптир деген сөз кулагыма шак угулду дейт. Анан ошону менен эле артка кетип, мени кое берип бошотуп ийишти. Бир аз убакыттан кийин эле падыша тактан кулактыр деп биз келип, анан ошондон биз тараган балдарыбыз. Атам өмүр бою ушу Максуттун жакшылыгын айтып жүрүп өтүп кетти. Эгер ал болбогондо мен аз эле жерден өлүп калмакмын деп айтчу эле да. Урматтуу замандаштар, мен де кошумча коеюн. Биз айтып атпайбыз, Максут болуштун бул элдин, өз элин калыптанышына, таркалышына, биримдигине чоң жардам кошкон адам деп. Бул чындыгында эле Максут болуш өзү бай болгон экен, колунда бар киши экен. Баягы үркүндөн ары качып, бери качып келген элдердин баарына колундагы болгон малын бериптир. Болгон малын берип, ушул бириктиргенге үндөгөн экен да. Анан жанагы кыргызды ушуда жакшылык кылсаң деле баары жаман көрүнөсүң. Артынан ээчип келип айтпай, мен кеч келдим эле, мал жетпей калдысан, жана өзүң айткан. Ак төөсүн берген да. Төбөм байланып турат айланайын алчы деп айткан бар экен. Мына ушундай кишилерди аягында көрө албастык кылып кетпедиби? Мен да бир толуктап коеюн, бул жерде сымбат жакшы нерсе бар. Жанакы Солто аксакалдын аялынын аты Турдукан экен бул жерде. Сиз бөлөктү айттыңыз. Турдукан деп турат да, жына деп. 45 жаш өзү менен, анан Максут Салкын деген кызы бар дейт. Бул Солто атанын. Солтонун да. Ал эми Максут жөнүндө сиз жанакы бир нерсени айттыңыз. Тиги 16-жылдагы көтөрүштөн кийин келгенден кийин тиги Ташкент тарапка чакырылган тигинде мындай же Алматыгабы. Мен ойлодум, бул киши билимдүү катары болуп, Кыргыз-Казак Алаш партиясы болгон да. Ошонун мүчөсү болуш ыктымал. Жана сиз айтып аткан нерселер ошол съездин немелери бар. Делегаттардын аттары бар. Маселен, көбү билбейт. Мына Жаныбек Казы деп жүрбөйсүзбү, өзгөндүк. Ошол дагы мен билген үчүн фамилиясын неметип атып таап атам да тиги жерде. Ал жерде Курманжандын балдары дагы жүрөт. Бизде Дүр Сооронбай уулу жүрөт. Мүмкүн Максут Солтоев да бар болушу ыктымал. Аны караш керек. Ошол делегаттардын аттары бар кадимкиде. Тиги ушу Кыргызстандан Жети-Суу болосунан могулар, Фергана болосунан Бурал деп. Анан жанакы неметкен өтө кызык. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Чыны менен эле Белек Солтоноевдун Кызыл Кыргыз тарыхы деген эмгегинде 16-жылдын көтөрүлүшүндө жанакынтип чыны менен эле орустар менен жакшы эмалада болгон инсандар кыргыз көтөрүлүшүн көп баягы басандатышып, мындай
кырылып калабыз деп акыл насаат айткандар болгон. Ошонун ичинде Кыдыр акебиз мына Максут да ошенткен деп айтып атпайсыңарбы? Бул жакта ошол жанагы бизде Байзакты дагы айтып жүрөт. Тияктагы Баатаевдарды да айтып, Касымбек Баатаевдарды да айтып жүрөт ушундай неметкен деп. Эми ал бул түшүнүктүү да. Эгер администрацияда болсо ордомчу болгон үчүн элдин баягы кагылышына жеткирбей кандайдыр бир жумшак жолун издешкен да буларчы. Анан ошон үчүн бул нерсени жакшы мындай элге түшүндүрүш керек да, жөн эле айтып койбостончу. Белек Солтоноев ошентип маселен Кадыр акени эрте эле баягыда эл тилин албай койгондон кийин өзүнүн мал жанын демек Максутту дагы кошуп уже деди сентябрда эле, августта башталган да. Немечи сентябрда эле кетип калышкан алар. Эми анын жакшы жагы да бар, биягы дагы бар деген да. Эртерээк барып жанакынтип жерден эметип малын сактап тигилерди тосуп алды деген жагы болсо, эгер кетпей күчтүү болуп турсак, мүмкүн орустардын күчүн талкалап эгемендүүлүккө максатына жетип калар беле деген дагы жагдай бар да, туурабы? Ошон үчүн муну жакшылап элге түшүндүрүп, анын жакшы жактары түбү ошол менен жетти. Себеби чыны менен эле ошондой чечкиндүүлүк бул кыргыз элинин азаттыкка болгон сезимин, күрөшүн базандаттырбай, ошол менен бирге мындай акыл насааты менен дагы позицияда турган кишилердин дагы ордун жакшылап ачып беришибиз керек дейм да. Бул жерден мен айтып коем, муну кулакка тартылат дейбизби? Жанагы репрессия болуп тиги сүргүнгө айдалып атпайбы? Ошого бир мындай бир эме болуш керек да, себеп. Жанагы туугандарын отургузуп алып, Максут үйүндө отургузуп алып, анан айтып атпайбы жанагынтип, кыргыз эли жакшылыкка умтулушубуз керек. Биздин арабызда дагы баягы белгилүү чыган кишилерибиз бар. Мына Жусуп Абдрахманов болсо камап коюшту. Жусуп Абдрахманов кыргыздын жигити, аны чыгарыш керек деген сөзү бар да. Ушул бирден бир себеп болдубу? Максут болуштун үйүнө келбей, сөөгү каякта экени билинбей калышынын эки версиясы айтылып жүрөт да. Максут болуш 10 жылга деп кесилип кеткенде, бирок 5 жылдан кийин кайтып келиптир да Сибирден. Сибирде жатканда дагы бир топ казалдар жазган экен, бир топ ырларды жазган. Ошол 91-жылы репрессиялангандар акталганда мамлекеттик деңгээлде мен алгамда Минюстан 2 блокноту өзүнүн колуна жазылган, азырда менде бар, өзүнүн тумары, анан 2 сүрөтү беришкен да. Ошо жазган ырларын баарын латын тамгасында жазган. Мен анын баарын биздин кириллицага өткөрүп, анан мынтип ырларын баарын бастырганбыз да. Ошо Максут болуш кайра келгенден кийин ушу биздин Чырпыкты айылынын тоолорунда туруп, анан элди да аралаган деп айтышат. Элдер аябай чоң бир кубаныч менен тосуп алып сыйлаган деп айтышат. Анан үйүнө кире албай, анткени кичүү токолу аялы тумар эне Абдыкадыр деген милицияга күйөөгө тийип алып, биринчи кызы төрөлүп калган экен да, Бакис эже. Анан ошондо менин алтындарымдан берчи деп сураткан экен тумар энеден. Анан ал күйөөсүнө айтат да, ушундай Максут келиптир деп, элден да угат. Анан кайра ал мына совет бийлигине каршы үгүт жүргүзүп атат, эл менен жолугушуп атат, тоодун башына жатып алып алтындарын суратып атат деп, анан Абдыкадыр кайра кетирген деген бир версиясы бар да. Анан ал Абдыкадырга кайра арыз жазып, ал Абдыкадыр кайра ал дагы сүргүнгө кетип, ал да келбей калган да. Экинчи версия. Ошо жанагы Абдыкадыр жанагы твоялын алып албадыбы? Жана алтындарын суратты, мен укканым бар. Жанагынтип кат жазып каматып атпайбы? Алып баратканда бул бир өтүнүч менен жанагы милицияга кирген дейт. Ошону жазып кеткен да. Анткени Абдыкадыр ошондой эле кармалып атпайбы? Негизичи? Ада сүргүнгө кетип ошоктон өлдү да. Бир эмеси ушундай. Анан экинчиси НКВДнын Ысык Көл райондук бөлүмүнүн начальниги Муранин деген болгон экен да ошол учурда.
Чоң Соройдо айылында Маркс атындагы колхоздун төрагасы Абылбеков Каргабайдан күбө катары сурак алып атканда айткан экен да, бул Максут кандай бул деп. Анан булар Конституциянын жаңы долбоору жарыяланган учур экен да, ушул учурда. Анан биз Максут Солтоевдун үйүнө бозу ичкени кирсек, Максут айтты, Жусуп Абдрахманов абдан кыйын киши, бул киши кыргыздар үчүн жүрөгү берилген, кыргыздарга күйгөн адам, ушуну бекер кармап кетишти деп айтты эле. Ошондон кийин Максут кармалып кетти деп дагы экинчи вариантын айтышат да. Максут жанакы баласы Ногойбекке чоң той берип атканда, сүннөт тоюн берип атканда Шабдан Баатырды да чакырган экен да тоюна. Ошол учурда Шабдан Баатыр түштүккө кетип келе албай калыптыр. Анан Жумгалдан куйручук сынчы келген экен да. Өзбекстандан келиптир, Казакстандын Кеген району дейт. Бүт Солто Сарбагыш эли барган экен. Саяктар, бугулар абдан чоң той болгон экен да. Ошондо куйручукка өзүнүн аялдарын сынаткан экен да. 4 аял болгонбу? Максуттун баш аягы 8-9 аял болгон деп айтылат. Анан бирок бизде даана айтылып калганы 3 аялда. Биринчи аялы Чачкей Бостериден да. Бардык аялдарын кудалашып Солто атасы өзү алып берген деп айтат да. Булардын баары эле байдын кыздары болушкан да. Ошо Чачкей аялынан Батый Гүлсүнай деген 2 кыз болгон. Экинчи аялы Айчүрөктөн бул тамчыдан болгон. Өпкөдөн курту чүргөн өнөрү күчтүү Тогузбай деген устанын кызы болгон дейт да. Айчүрөк энеден мына Ногойбек, менин атам Камбарбек, Токтобек, Урила, Айнур деген кыздар төрөлүп атат. Анан 3-чү аялы Тумардан, ал аябай жаш экен да, анан аябай сулуу болгон экен. Төркүнү Жаркынбай, Молдогазынын кызы. Ушундан Абдыкадырга чыкканбы? Ошон Тумардан Салы анан Канатбек болуп атат да. Ушул куйручук ошо тойго келип отурганда аялдарын сынаганда айткан экен да. Чачкей абдан күйүмдүү, иш билгий өмүрлүк жарын экен. Айчүрөк колу чебер, жароокер экен, бирок өмүрү кыска болот деген экен да менин чоң энем. 3-чү аялың Тумардан ажалың жетет депчи. Анан деп айткан экен да. Ошондон улам мына Тумардын күйөөсү аркылуу Тумар көзүнүн түрүсүндө эле Абдыкадырга тийип алып атпайбы? Анан ошол Абдыкадыр аркылуу, Тумар аркылуу көзү жеткен ушундай деп дагы эл арасында сөз бар да. Дагы бир нерсени айтайын. Максут келип кийин агартуучулук иш менен алектенген деп атпайбы? Чыны менен эле Жусуп Абдрахман менен бирге үзөңгүлөш иштешип калган болуш керек да. Себеби Жусуп Абдрахманов деле ошо 901-жылы туулган да. Ошондо айырмасы бир 10-15 жылдык неме экен. Анан кийин баягы тарыхый маалыматтар боюнча Жусуп Абдрахманов кийин баягы 16-жылдагы көтөрүлүштөн кайтып келген калкты жана ошолорго берилүүчү пулдарды, жардамдарды, фонддорду бөлүштүргөнгө аябай катышкан. Өзү дагы комиссар болгон ошо Каракол кантонунун тиги немесичи Жусуп Абдрахманов. Ошон үчүн бирге иштешкен толук мүмкүн да. Мына мен тарыхчы катары, мына тынчтык сезго баягы эл арасында жүрүп көп нерселерди балким кулагыңызга чалып жүргөндүрсүз. А биз Сымбатка баягында жол экөөбүз неметкенден баштап эле анан кийин мен кызыгып калдым да. Анан кийин өтө кызык инсан экен. Биздин кыргыз элинин тарыхында кире турган орду бар киши инсан экенин биз неметип атабыз. Ошон үчүн муну жакшылап изилдеш керек. Саякбай Манасчы жөнүндө айтканын айтып берейинчи. Максут болуш болуп айылда отурганда Кененбай болуш келген экен да. Бир жаш жигитти ээрчитип, ушу Максуттун уруксат сурап ушу үчүн да. Анан Кененбай болуш айтат экен, биздин бир тору быштыны кер байтал чанып кетти, ушул маселени чечип берчи деген экен Максутко. Анан Тору Кунаныңдын кандай өнөрү бар дейт экен. Төрү Кунан алыска чуркайт дейт экен Кунанбай. Анда чакыр бери, өнөрүн көрөлү дейт экен. Ал учурда Саякбай босогодо туруптур, жаш жигит экен. Анан эмне өнөрүң бар айтчы десе, анан ошо босогодо туруп эле манас айтып кириптир да. Анын алган аялы ошо Максуттун айылынан болгон окшойт. Анан ал кетип калган, ошо маселени чечкени келишиптир да.
Анан босогодон Саякбай Манас айтып кирсе, анан ай токтот дептир, Максут токтот. Анан жигиттерин чакырыптыр, жуундуруп, жакшынакай кийиндирип алып келгиле. Анан жакшынакай кийиндирип алып келсе, анан бер келди, анан Кененбай экөөнүн ортосуна отургузуп, Манас айтсаң, Манасчы төрдө отурат. Экинчи сен төргө отуруп жүргүнүң, Манасчы босогодо отурбайт деп, анан эми айт деген экен. Анан Саякбай Манасты төгүп айтканда, анан аябай ыраазы болуп, анан бара бер, сен абдан алыска чуркайт экенсиң, анан батасын берген экен Саякбай атагачы. Анан кеткен экен. Анан аялы да барып калыптыр. Ошондон кийин баягы Максуттун батасын алгам деп айтчу экен да Саякбай Манасчы. Максут жөнүндө да бир айтып берейин. Өзү бою кыска, сары, семиз киши болгон экен да. Анан атка мине албай, траншмаке менен жүрүп калыптыр да. Баягы абдан толгондочу. Могу Шертай Субанов деген Кыргызстанда репрессияланган миңдеген адамдардын ичинде жалгыз күндөлүк жазган Шертай деген бир жаш жигит кеткен экен да. Репрессияланып, Калыма шаарына чейин барып, ошол жерде 9 жыл, 12 жылдай жашаптыр. Ошол киши ушу абдан бир сабаттуу болгон экен да, күндөлүгүн жаза берип, мына жакында эле китеп болуп чыкты. Небереси Таланталы Бакчиевдер чыгарды. Ошол жерде бир Максут жөнүндө айтканы бар экен да. Балыкчыдан Максут менен жатканда, Максут аке менен таанышып калганда, аба менен толук киши эле деп. Анан 1 жылдан кийин 37-жылы мен кирген камерада Токо Абдрахманов, Жусуп Абдрахмановдун агасы, Максут экөө отуруптур. Анан көзү эле жыруу учурайт. Былтыркы келген көргөн киши жок. Сиз кимсиз деп тааныбай калдым. Ал мени Шертай деп тааныды дейт. Ошо Максут ушунчалык арыктап, бул 37-жыл болуп атат. Биз ошондон улам ойлоп атабыз да, бул Сибирге айдалып кетип, анан ошол жерден келбей калганго десек, кайрадан бир жаңы бир маалымат чыккандай да. Демек 37-жылы бул жерде болсо, Бишкектен апарык болуп отурса, биринчиси кулак деп тарттырышты, экинчисин эмнеге отургузганын өзүм да түшүнбөйм. Бүтүндөй өлкө боюнча түшүнбөстүк бир аламат болуп атат. Менен бул жерден чыкпай калдым, балдарым, мен эми чыкпай калдым деп айткан экен да. Балким ушу Бишкектен эле атылып кеткенби 37-38-жылдары деп ойлоп атабыз да. Бирок сөөгү каякта экенин билбейбиз. Жакшы берүүлөрдү алып барып атасыз. Кыргыз элинин инсандарын, жаңы инсандарды элге тартуулап, алардын көмүскөдө калган өмүрүн ачыктап, хадистерди топтоп айттырып атасыз. Мына бүгүнкү берүүңүз дагы Кыргыз элине кашкадай таанымал боло турган инсан экенине ынандык. Максут Солто уулунун Кыргыз элинин тарыхында өз орду бар, өрнөктүү жашаган инсан экенин ынанып атабыз. Көз ачык деп айтсак болот экен, билимдүү жигит экен. Мурун андай кишилерибиз саналуу эле да, аны билишибиз керек экен да. Ошон үчүн бүгүнкү берүүбүз максатына жетти го дейм. Ар бир эл үчүн күйгөн, эл үчүн өмүр жолун сайган кишилерибиз кадыр барыкка ээ болуп, тарыхтан татыктуу орун ээлеш керек деп ойлойм. Быйыл ушу 1840-жылы туулса, Солто атасы Максуттун, быйыл Солто чоң атабыздын 180 жылдыгы, ушу 2020-жылы Максут болуштун 150 жылдыгы. Анан Максут болуш курган, куртка мерген болуштугунун Тор айгыр, Чырпыкты, Тамчы айылдарынын 120 жылдыгы белгиленгени турат. Бул биздин Ыскы районунда азыр кеп болуп, айыл өкмөт, аким, губернаторлордун деңгээлинде сүйлөшүүлөр болуп атат. Буюрса ушул жылдын август айында ушу чоң эки улуу инсандын жылдыктарын белгилеп, эскерели, элге жеткирели деп турабыз. Ушунун астында кабар маалымат агенттиги ушул кишинин өмүр чыгармачылыгына, өмүр жолуна, ишмердүүлүгүнө кайрылган үчүн чоң рахмат билдиребиз. Өзгөчө сизге буюрса ушу Максут болуш жөнүндө дагы тарыхый документтерди тарыхчыларыбыз алып чыкса, абдан бир мындай элге белгилүү болуп, ал кишинин дагы биз билбей жаткан жагдайлары чыгат деп ишенебиз. Сиздерге чоң рахмат. Максут болушту мен башынан бир уккандан кийин бир ойлонуп жүрдүм эле.
биз аты чыккан адамдарды эле айтып калабыз. Кезегиндеги өз элинин каарманы катары биз муну мына ачыктап алып чыгып атпайсыңарбы? Бул чыныгында эле өз кыргыз элинин атуулуу инсаны десек болот. Бул өз баягы шартына жараша чоң иш кылып койгон да. Биз ошон үчүн муну алып чыгып атабыз. Сиздерге рахмат, ушинтип келип маек куруп максут болуштун акыйкаттык иштерин дагы айтып бердиңиз. Сиз да ушу Алматыга чейин барып, мына Орекинтип архивдик материалды алып келдиңиз. Сизге чоң рахмат. Ишиңизде да ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжар программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.